Салам достор, силер менен Мирлан. Ушул соцсетилерде аябай акыркы 3-4 күнүн ичинде бир баланын трак айдап кетип баратып авария болгон тууралуу видеону көрүп алып аябай мындай катуу талкуу болуп атат. Ошол боюнча өзүмдүн ой пикиримди айтайын деп чечтим. Негизинен эми бул видеону азыр көрсөтөм. Ал видеодо ошол жаш бала кетип баратып баягындай запрещенный правила боюнча запрещенный маневрга чыгат, обгонго чыгат да. Обгонго чыгып барып анан тормоз бербестен ошо маңдайына келаткан легковой машинени сүзүп кетет. Жертвалар бар. Эми ал баланын улутун так айта албайт экенмин, бирок эмеси болсо дагы ошол трак баягы 10 жыл, көп жылдан бери трак айдап жүргөн балдардан сурасам, ошол тракты токтотуп койгонго мүмкүнчүлүгү болгон дейт да. Эгерде ал мисалы деген ошол встречкага чыгып алып атпайбы, ошол встречкага чыгып алганда баягындай тракты бул 5 метрби ушундай резко токтотуп койгонго мүмкүнчүлүк болгон экен да. Балким ошондой токтотуп койгондо тигил баягы алыстан келаткан машина уже баягы ал көрүп баягындай бир аз да болсо баягы тормоз тееп келип сүзүлүп балким аман калышмак беле деген мындай ой жаратат да. Эмнеси болсо дагы эми ал баланын тагдыры өтө өкүнүчтүү, канча жылга кесилет. Бул Америкада билесиңер да 90 жыл, 100 жыл деп срокторду бере берет. Бул эми өтө мындай жаман нерсе да. Ошол себептен мен биз өзүбүздүн ушул окуп анан эртең бүрсүгүнү мына тракка чыгам, трак айдайм деп жүргөн биздин жигиттерге айтып кетет элем. Трак драйвер болуш деле оңой эмес. Трак драйвер лайсенс CDL праваны алгандан кийин дагы ошого татыктуу водитель болуш керек да. Албетте мен оюмча баягы ушул кээ бир адамдар менен сүйлөшсөм айтат, 3 айдан баягы русскоговорящий компанияларды билбейт экенмин. Могу ошо көбүнчө американский компанияларда 3 айдан 5 айга чейин ошо трейнердин жанында жүрүп айдап, анан опыт алып туруп, анан кийин сени жумушка чыгарат экен да. Ошол себептен өзүңөрдүн оюңарды, пикириңерди комментарийге калтырып кетсеңер болот. Ал эми бардык ошол жолдо жүргөн биздин бир туугандарга мен сак болгула демекчимин. Абайлагыла, себеби биз өмүр бул эң чоң баалуулук да. Ошон үчүн бул өмүргө этият менен мамиле кылайлы, жумушка дагы так болойлу. Мейлигиле достор, көрүшкөнчө.